Кутман күн, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жумуш көп болуп кичине озаагыраак убакыттын ичинде видеолор чыкпай калды. Эми бүгүн чыгып атат. Өзбекстандын тарыхы боюнча сөз кылабыз. 6-бөлүк. Акыркы бөлүк ушул азыркы 1916-17 жылдан баштап азыркы заманга чейинки тарыхын карайбыз, окуйбуз туугандар. Ага чейин кичине ушул биз геосаясий жаатта эмне болуп жатат бир көз карап коелу, ыргытып коелу. Ушул акыркы күндөрү Украина менен Орусиянын ортосунда өтө кызуу соккулар болуп атат. Эки тарап тең бири-бирин бомбалап жатат. Ошол кечээ 17-май күнү 26-жылы ошол Украина эң чоң сокку кылды Москвага жана Москва астына Подмосковьеге жана башка ошол аймактарына дагы. Коргоо министрлиги Орусияныкы айтып атат, бир түндүн ичинде 556 украиналык учкучсуз учакты жок кылдык дейт. Москва жана Москва областынын үстүнөн аймагына 120 дейт. 3-4 киши, 5 кишиге чейин набыт болду. Бир аял дагы Химкада. Анан 10-16 киши жарадар. Ошо жөнөкөй тынч жарандардын имараттары дагы жаракат алды. Украина тарап айтат, анткени рэп иштегендиктен дейт. Москва нефть кайра иштетүүчү заводу күйдү Капотняда жана Дурковада, Москванын жанындагы айылда ошол пути нефтепровод деп коет, ошол нефтепровод дагы өрттөлдү. Албетте аэропорттордо бүт учууларды токтотушкан, ошол замат дрондор учары менен. Шереметьевого дагы бир дрон тийди деп айтып жатышат. Эмнеге тийгени так айтыла элек. Бул өтө Украинанын баягы мындай айтканда өчүнө окшош, анткени буга чейин Орусия аябай чоң атака кылган мурда күндөрү. Ошол 1500-1600 дрон менен аткан, бир сутканын ичинде, 36 сааттын ичинде. Зеленский жана украиналык булактар бул 800-900 дрон бир түндө болду деп айтышты. Бул деген рекорд болду туугандар. Бул бүт согуштун ичинде ушунча көп атуулар боло элек болчу. Ошол Орусия 3-4 күн ушуну күтүп, багы парад бүткөндөн кийин анан бир чапты. Убактылуу тынчтык келишими бүтө электе бир чап ийди. Ошол чапкандан кийин анан Украина ошол өчүн алды деп айтып жатышат. Украиналыктар да айтып атат, биз деген аябай көп бир күндө дейт 1000 дронго чейин чыгарганга ошондой кудуретке жетебиз дейт. Анан ошондо Орусия көрөсүңөр эмне болорун деп. Интернетте видео толтура ошол Подмосковьенин жашоочулары, Москва жашоочулары ыйлап кыйкырып атышат, айтып атышат. Биз деген эч качан ойлогон эмеспиз, согуш бизге жетер экен деп. Бизди эмнеге бомбалап атышат деп атышат да. Эмне үчүн бизди дейт. Анан украинецтер кыткылдап күлүп атышат, айтып атат, биз деген күндө силер бизди бомбалап атасыңар, күндө өлүп атабыз дейт. Эми өзүңөр кичине сезгиле дейт. Сезгиле, биз эмне сезип атканыбызды күндө сезип атканыбыз, силер сезгиле. Сиз ойлогон турбайсыңарбы силер? Бизди жок кыласыңар, өлтүрөсүңөр, анан биз өлүп калабыз, анан эчтеке байкабай калат экенсиңер. Шашлык жеп, жанакы Москвада банановый раф патриаршыдан ичип дейт. Эми биз кандай жашап атканыңарды өзүңөр сезгиле дейт. Чын эле Москвага аябай жаман стресс болду. Москвадагы жашоочулар ушундай күткөн эмес, ошо ойлоп атышкан. Москвадагы ПВО аябай бекем, анан эч качан өтө күчтүүбүз, эч качан бизге согуш жетпейт деп. Бирок Москва согуш ачкандан кийин ошол согуш жетип турат да. Мисалы үчүн Чечня менен согушканда деле кээ бир ошо өчтөр чечнялыктар алган, Москвага чейин барышкан да. Мисалы үчүн Герчевда айтышат, аны атайын кызматтар уюштурганда, бирок кээ бир атакалары ачыгынан ачык эле мындай өч болгон да ошол Чечня тарабынан. Албетте бул нерсе украиналыктарда азыркы Орусиянын атайын Z-блогерлери айта баштады. Украина бул орустар эч качан жеңилбейт деп. Башкача сүйлөй баштады да. Украина бул туугандар дейт, орустар эч качан жеңилбейт, орустар эч качан баш ийбейт деп сүйлөй баштады. Кызыктай, анан фронттордон дагы Z-блогерлер аябай Орусиянын бийлигине каршы мындай сөздөрдү айта баштады. Эмнеге ошо Москваны да коргой албайсыңар деп. Ошондой иш чатак болуп жатат. Албетте Москвага ядердик курал колдонбойбу, колдонсо эмне болот дүйнө жүзү. Бул акыркы анын мындай коргонуучу системасы болобу Орусияныкы. Сарматты дежурствого койдук дейт. Ал Сарматты дежурствого коюш үчүн бирок кичине сыноолор аз болду. Сайттар союзунда бир атомдук ядролук МБРди дежурствого көчүрмөн ушундай кызматка коюш үчүн 40тан ашык ушундай сыноолорду өтүш керек эле. Анан сыноолор бүткөндө ошону көчүрмөн кызматка коет эле.
бирок азыр белгисиз өткөргөн жокпу сыноолорду бүттүгүнө жүзүн чыкпай койду. Көрмөксөт байкабастан болуп койду да. Трамп да Си Цзиньпин менен ушул барып Кытайга ушундай расмий иш сапар кылып келди, көрүп келди Кытайды. Си Цзиньпин менен баарлашты. Ушундай 1000ден ашык ошо лицензия мурун Кытай жаап койду эле, ошо пошлиналык согуш башталганда, экономикалык согуш башталганда ошо АКШнын Кытай ортосундагы. Ал лицензияны Кытай кайра калыбына келтирди. Анан 3000ге жакын жаңы лицензия кабыл алды АКШдан. АКШ эми бул жерге тамак аш, эт, соя сатмай болду. Анан кээ бир дагы жашыруун ушундай бүт миллиардерлерди жыйнап барды. Трамп жашыруун нерселерди дагы талкуулашты. Ошондон кийин эле Трамп Тайваньды берем деп, Тайвань менен Кытай өкө эми согуш токтотсун, мен Тайваньга куралды жеткирүүнү токтоттум деди. Тайвань ага аябай нааразычылык билдирди. Ким билет, ушул 100 жылдыкка ошо Кытайдын армиясынын 100 жылдыгына чын эле Тайвань өтүп калабы же формалдуу түрдө ушундай душман эмес катары жарыяланабы көрүш керек. Бирок тайвандыктар аябай нааразы, алардын саясатчылары биз деген мындай эгемендүү мамлекетпиз, биз деген Кытайга баш ийбейбиз деп атышат. Бирок тигиниси да мунусу да Кытай да, мындай айтканда. Ошондой. Анан бул тарых кээ бир учурларда кайталанат окшойт. Мен ошол дагы акыркы бөлүктү Өзбекстан тарыхынын 16-жылдан баштап атам. Эмне болгон 16-жылы? 16-жылда Орто Азия улуттук боштондук көтөрүлүшү болгон. Ал көтөрүлүштө мисалы үчүн негизги себеп 16-жылы 25-июнда Николай II жарлыгы боюнча 19 жаштан 43 жашка чейинки эркектер ошол тыл иштерине 1-дүнөлүк согушка мобилизацияланган. Бирок тыл ишине мобилизацияланган дегени менен, мисалы үчүн ошол кездеги биздин ата-бабаларыбыз азыркы биздин пропагандага ишенген адамдарга караганда акылдуураак экен. Алар түшүнгөн баарын ушуну азыркы буряттарды, алтайларды Украинага ыргыткандай, бизди дагы ушинтип согушка ыргытат, биз анан кырылып кетебиз, өлүп калабыз. Анан эң негизгиси ошо бүт эркектер бияктан кубалангандан кийин аялдарыбыз эмне калып калабы деп биздин ата-бабаларыбыз ошо Өзбекстанда дагы аябай катуу ушуга каршылык айтышкан. Анткени элестеткиле, ошол эле кезде ошо борбордук Украина Орусия империясына дайыма көтөрүлүштөр жасагандыктан ошол жерден украинецтерди алып алып, Донеччина, баягы Брянщинадан ошондон элдерди алып алып, көбөйүп кеткен орус мындай жер иштетүүчү крестьяндар, крепостной крестьяндарды, дыйкандарды алып алып туруп, Орусия көчүрчү эң мыкты жерлерди аларга берген. Борбор Азияда, Өзбекстанда эң мыкты баягы сугат мындай кара аябай мөмө берүүчү жерлерди аларга берчү. Көчмөндөр өзбектөрдү четке какчы. Жана ошол мамлекетте, ошо Кыргызстан тарапта көчмөндөрсүңөр, силерге тоо эле жетет деп тоого кубалачы да, баягы сугатка жарактуу эмес жерлерге. Ошол нерсе тымызын болчу, бирок көп көлөмгө жетип калган. Ошол 14-жылдары, 1914-жылы, 1916-жылы ошол наразычылык аябай жогорку деңгээлге жеткен. Анан дагы ошол болуштар жана волостнойлор Орус империясына ушуну баш ийген, Өзбекстандагы территориясында мурунку, Кыргызстанда да, жалпы Түркистан ушунун жергесинде, алар дагы ушундай байлардан акча алып, коррупция алып, взятка алып туруп, ушундай пара алып туруп, анан балдарын ошол жаздырбай армияга, калгандарын болсо карапайымдардан эчтеке бере албагандардын баарын толук түрдө жаздырып, анан фронтко кетесиңер деп даярдап атканда кагаздарды жарылып кетти да, эл жарылып кетип туруп, ошол жерден анан чоң наразычылык башталды. Жапырт наразычылык июль айында башталат. Анан Өзбекстанда эң чоң очок ошол Ходжентте болот. Ходженттен катуу көтөрүлөт дагы, ошо болуштарды сабап, кубалап атка минерлердин баарын. Анан дал ошол Орусиянын өкүлчүлүктөрүн өлтүрүп башташат да, аскерлерин. Анан ошол жердеги, мисалы, Түркистандын ичинде кээ бир аймактарда ошол эң жакшы кара жерлерди мындай басып алган дыйкандарды, Орусиядан келген украиндыктарды көбүнчө ошо жергиликтүү эл жаман баягы жан чий баштайт, каныкедей жан чий өлтүрө баштайт. Анан ошону шылтоо кылып туруп, орус армиясы пулеметтор ташып келип туруп, айылдан айылды кыра баштайт, жөн эле тазадан таза кыра баштайт, өлтүрө баштайт, тим эле былчылдата. Анан кээ бир учурларда ушундай дыйкандарды алып алып туруп, дыйкандар баягы куралсыздандырып, көтөрүүчүлөрдү топторун, ошону куралсыз топту алып туруп кетмендер менен баштан чаап ушинтип өлтүрө баштайт. Аябай начар нерсе болот. Айрылар менен кетмендер менен ушу тим эле мындай кан жаман төгүлөт ушул жерден.
Анан камтыган аймактар ошол Түркистандын ичинде Ташкент, Самарканд, Жизактан болот. Фергана өрөнүп толугу менен ушундай өрттөнөт. Анан нараатчылыктын себептери колониялык саясат, жерлер тартып алуу да. Анан падышанын, ак падыша артиллерия, пулеметтерди жибергенден кийин ошол жерде катаал түрдө басыла баштайт. Жоготуулар аябай ири болот да. Мисалы үчүн ошол эле Түркистандын ичинде, Фергананын ичинде 100 миңден 150 миң адамга чейин жок кылынат. Ал эми мисалы үчүн Кыргызстан тарапта, азыркы Кыргызстан тарапта Чанчан, Ала Тоолдо кээ бир маалыматтар боюнча 40% кырган социалисттик Орусиялык ушул империя. Анан ошол жерден Кытайга качканга аргасыз болушкан. Мисалы үчүн мен ошол Ысык көл өрөөнүндө 80% элди кырган деп айтылат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасында эң аз кишилер жашаган аймактар ушуларда: Ысык көл, Нарын. Ысык көлдөн өтө көп адамды кырыптыр. Ошол 80% элди кыргандан кийин ошол 20% эле эл калган да. 40% элин жалпы Кыргызстандыкын кырган дейт. Ошол кезде маалыматтар боюнча ошол же 600 миң киши болгон, же 800 миң киши болгон. Ошо кыргыздарга таандык деп айтылгандардын. Эми тарыхчылар ар кандай нерселерди, ар кандай баягы сандарды айтышат. Бирок элестеткиле, ошол 800 миңден 400 миңге чейин, 250 миң деп айтылат, 400 миңге чейин кырган деп айтып жатышат. Эми ошол КГБнын архивдери эгерде ачылса жакшы болот эле, изилдейт элек. Бирок азырынча биз ушуну билбей жатабыз. Жакшы ушундай ар кандай маалыматтар, ар нерсени айтып атат. Орусиялык маалыматтар бирди айтып, экинчи айтып, кайра саясат өзгөрүп башкача маалымат берип атышат. Бирок ошол дал Ферганада 100-150 миң киши өлгөн дейт да, ошол Түркистанда. Анан эң чоң көтөрүлүш Жизактан болгондуктан ошол жерден аскердик соттор жүздөгөн катышуучуларды даргамдай асып коюшкан дейт. Бир кездерде караганда ошол жерден 16-жылы шаарларды кечип өткөндө ушундай адамдардын денелери ар бир дарда ушундай асылып турган дейт да. Ушул нерсени көп айтышат. Өзбекстанда бул башка Өзбекстанда, Түркистандагы шаарлар, ушул Фергана жана Хива, Бухарадагы шаарлар анча чоң көтөрүлгөн эмес дейт. Жана ошол автономиялыктар өзүнүн Орусияга бийлигинин түздүгүн көрсөткөн. Ошентип ушул жерден ушундай чоң андай көп шаарлар талкаланган эмес, бир гана ошол Жизак талкаланды, бир нече шаар талкаланды. Көбүнчө Фергана тарапта жана эң чоң ушун талкалоолор Кыргыз айылдарында болду дейт. Казакстандын түштүк жагында да болду дейт да. Ошол Түркистан көтөрүлүшү кандуу болгондуктан Орусиялык империяда революция да болуп кеткен. Февральдык революция 16 жыл болуп кетет, 17 жылга карай. Февральдык революцияда Керенский келип туруп айтат. Керенский ошол парламентте, Думадан сөзүн айтканда депутат болуп туруп, ошол ушул Түркистандык көтөрүлүштү кандуу түрдө басууну аябай айыптайт жана ошону царга каршы сөз катары кылат. Ошол февральдык революция болуп кетип, биринчи дүйнөлүк согуштан жеңип жаткан Орусия өзүнүн анан ошо иш аракеттерин токтото баштайт, басаңдата баштайт. Революция ошол нерсеге каршы жаман жеңиштен Брусиловдук алдыга жылууларын мисалы үчүн токтотуп койгонго аргасыз болот. Дал ошол маалда эле Германиядан атайын поезд менен келген Ленин жана анын жан жөкөрлөрү ошол революцияны бир нече жыл даярдашкан. Ошол февральдык революциясын убактылуу өкмөтүн жок кылып туруп, ошо диктатура пролетариата деп туруп, ошо коммунизмди жарыялайт дагы. Коммунизм революциясы башталат, жарандык согуш башталат. Анан Түркистан автономиясы дал ошол эле 17-жылы ушул чоң көтөрүлүштөн кийин, кичине ал көтөрүлүш басылгандан кийин, ошол Мустафа Чокай 1917-жылы ноябрда Кокон Түркистан автономиясын жарыялаган. Өкмөт башчысы Мустафа Чокай болгон, кийин Мухаммеджан Тынышбаев болгон. Демократияны орнотушкан, мусулмандарга 2/3 мусулман эместерге 1/3 орун каралган. Совет бийлигин таануудан баш тарткан ошондо 17-жылы. Анан ошол жылы ошол Алаш Ордо уюму келген. Алаш Ордо уюмун чакырган Түркистанга кошулууга деп. Алаш Ордо ошо Алихан Букейханов жана башкалар ошо кээ бир маалыматтар боюнча баш тарткан. Түркистан автономиясына кошулганга биз өзгөчө ушундай өзүнүн мамлекетибизди курабыз деп, алар Казакстанды түптөгөнү башташкан. Түркистан автономиясына каршы чыгышкан да. Ошол нерсе кичине ушул кездеги абалды көрсөтөт. Ынтымак жетпей койду да. Эгерде ошол кезде Түркистандын мүчөлөрү ошондой чыгыш, батыш, түндүк Түркистан бириксе,
анда укмуштуудай чоң килеген мамлекет болгонмок. Аякта казак, кыргыз, өзбек деп эч ким бөлүнмөк эмес, бирок дал ошол маалда негедир ошол Алаш Ордо бөлүнөт Түркистан автономиясынан, колдогондон баш тартат. Жана ошол баш тарткандан кийин ушул жерге Осипов деген келет. Осипов ошол Лениндин буйругу менен Орусия империясынын ар кайсы тараптары ушун бөлүнгөн жатат Финляндияга окшоп. Ушу Түркистанды бөлгөнгө уруксат бербейбиз деп ленинчилдер, коммунисттер ушуна буйрук беришет Осиповго. Осипов болсо дагы эле Түркиядан чоң согуштардан кийин жеңилип Орусия тарапка качкан Дашнак Цутюн партиясынын мүчөлөрүн, армяндарды алып жыйнап алып туруп, кызыл армяндарды. Ошол Дашнак Цутюн партиясы менен келип туруп Кокон автономиясын 1918 жылы февралда жок кылат. Замбиректер менен атат, ошо көп соккуларды жиберет, миңдеген адамдарды өлтүрөт. Бул деген ушул 11 эшелон келип туруп толугу менен таркатат. Улуттук мамлекет идеяны жаңы этабы кийин Совет бийлигинде каршы күрөштө түрткү берет ушул нерсе. Осипов болсо ошо Дашнактар боюнда бар аялдарды союп, зордуктап, ушундай Ферганадан өзгөчө Ташкенттен жаман кырат, Ташкентти кыргын учуратат да, кыргынга учуратат. Ушул тиги 17-жылы Орусиянын аскерлери Фергананы канга ушундай тумчуткандан кийин келип туруп, ушул бир жыл өтпөй Дашнак Цутюндун дагы аскерлери дагы бир сыйра ошол Түркистанды кан жалатат. Жана ошол Дашнак Цутюн аябай көп алтындарды тонойт, талайт, Арменияга алып чыгып алып кетет. Кийин аны ушундай жоопкерчиликке тартабыз дегенде көптөрү жоопкерчилик тартпай калат ошо Дашнак Цутюндун башчылары. Өзбекстанда бул нерсени эч ким унута эле кийимчекти. Эч качан деле унутпайт болуш керек. Ошон үчүн мисалы үчүн Карабахтан азербайжандыктар ошо Карабахты кайтарып атканда армяндар аябай өзүнүн баягы айтышканда, ошо силер эмне колдоп атасыңар армяндар деп. Түркистан элдери ошол эле Кыргызстан, Өзбекстан, Азербайжанды колдошкон да, аябай интернеттен жаман колдоо көрсөтүшкөн. Ошол Осипов бирок Фергананын алтынын алып ошо царьдын баягы почталарындагы ассигнация рубльдерин алып туруп, аябай байып, өзүнчө хан болуп, Наполеон, Фергананын Наполеону деп аталып, хан болуп, жыргап, ушул жашай баштайт, жыргай баштайт. Ушул нерсе албетте Компартияга жакпайт. Анан кийин Осиповду кичине эсине келдиргиле деп аскерлер жибергенде Компартия Осипов Советтер Союзуна каршы, жаңы ушуна жаралып келаткан коммунисттик өлкөгө каршы көтөрүлүш чыгарат. Ошол Осиповдун көтөрүлүшү аябай катуу чыгат. Осиповдун аскерлери кызылдар менен согушат да. Кызыл армия менен Ферганадан согушуп туруп, ошол келген кызыл армия Осиповду тынчтандыруу үчүн ошол Фергананын кызыл армиясын кырат. Кыргандан кийин Осипов качат, офицерлер менен качып туруп, анан 2 жылга чейин ушинтип качып жүрө берет. 1924 жылы, 1925 жылдары ушинтип 24 жылы 27 октябрда Өзбек СССР жана Түркмен СССР түзүлгөн. Өзбек СССРине Бухара СССР, Таджик СССР жана Хорезм СССРнин бир бөлүгү кирген. Алгач борбор Самарканд болгон, 1930 жылы Ташкентке көчүрүлгөн. 1929 жылы Таджик СССРнин өзүнчө Таджик СССРине айланган. 1936 жылы Каракалпак СССР Өзбекстанга кошулган. Абиб Халидтин көз карашында Өзбек СССРнин түзүлүшү жана советтик манипуляция эмес, жадидиттик долбоордун ишке ашырылышы болгон да. Ошол жадидиттер жасаган ушундай нерселерди Советтер Союзуна кошулуп. Анан Каракалпак СССР ошол 1936 жылы кошулган. Өзбек СССР 1924 жылы бекитилет. Таджик СССР бөлүнөт өзгөчө. Таджик СССР жок болчу эч качан. Ошол Советтер Союзу өзүлөрү ошо парс тилинде сүйлөгөндөрдү көчүрүп, Таджик СССРни көбүрөөк парс тилинде сүйлөгөндөр бар экен деп туруп, Кыргызстандан жерге Талмургапты алып туруп, 1929 жылы Таджик СССРин түзүшөт дагы. Жана ошол Кара Кыргыз автономдук областын түзүшөт, автономдук республикасын. Кийин Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, биздин мамлекетти түптөөчү аталарыбыз ушу барып туруп Сталин менен урушуп жатып, чабышып жатып, анан азыркы чек аранын ичиндеги Кыргыз республикасы түзүлө баштайт. Дал ушул маалда ушул нерселер болот.
Индустриализация, коллективдештирүү жана сабатсыздык менен күрөш 1920-1930 жылдары башталат. 1970 жылга чейин уланат. Өзбекстан СССРдин башкы пахта базасына айланат. Жалпы сугат системалары түзүлөт. Айыл чарба борборуштурулган. Коллективдештирүүдө каршылык күчөп, ушул дал басмачылык болуп. 1931 жылы 3,5 миңден ашык кулак үй бүлөсүнө көчүрүлгөн, раскулачивание болгон, Сибирге жиберилген, башка жерлерге, Украинага жиберилген, кыргыздар менен кошо. 1929 жылы араб алфавитинен латынга киргизген, мажбурлаган. 1940 жылы кириллицага өтүү болгон, жана ошол түрк элдеринин тарыхын изилдөө боюнча 1944 жылы тыюу чыгат. Тарыхыбызды изилдебей калышат. Ошого чейин Түркстан башчылары ошо бартальтты жалдап, ошо аны акчасын төлөтүп, бартальт кыргыздар жөнүндө ошондой өзүнүн ишин жазат да. Бирок ошол кезде андай нерсе болбой калса, ошол жазылмак эмес, тарых калмак эмес да. Ошо академик болгондуктан бартальт ошол эле нерсе тарыхыбыздын ушу үзүндүлөрүн сактады десек болот. Жогорку окуу жайлар ачылат. Ташкент университети, Самарканд университети жана адистешкен институттар ачылат. Ошол эле 1897 жылы 4 эле пайыз эл ушундай арип тааныса. 1977 жылы 99 эл ушул арип тааныйт, бирок ошол орусташкан кириллица менен мектептер ачылат. Жана дал ошол Советтер Союзуна керектүү, ылайыктуу маалыматтын аркасы менен ошо окутулат эл. 1930 жылы алгачкы 3 айындагы куралдуу окуялар болуп кетет. Ошо Ферганада. Аны Кызыл армия аябай катуу басат, өлтүрөт ошо көтөрүлүшчүлөрдү. Ошентип анан басмачылар деп дагы бир сыра жарыялап аларды жок кылат. Көбү ушул Афганистанга качып кетишет. Ташкент университетинин ачылышы болот 1918 жылы, 1929 жылы Самарканд мамлекеттик университетинин түптөлүшү да ушул жылдары. Анан Сталиндик репрессиялар Өзбекстанда 30-50 жылдары башталат. Угунтуктоолор башталат. 1930-1938 жылы 130 миңден ашык адам репрессияга учурайт. Дагы 130 миң кишини өлтүрөт. Интеллигенциянын өкүлдөрү Абдулла Кадыри, Кудайберген Диванов, Файзулла Ходжаев, акындар Чулпан, Усман Насыр, Абдырауф Фитрат жана көптөгөн жадидисттер жок кылынат. Жадидисттер ошол Советтер бийлигине бийликти көчүрүп бергенден кийин анан дагы ошолорду кайра кырат Советтер бийлиги. Сталиндик аткаруу тизмеси боюнча 44.893 адам өкүмгө тартылып, дээрлик батыры атылат. Ошол 44 миң адам Сталиндин түзмө ушундай түз буйруктар менен атылат, элестетсеңер, 44 миң адам атылат ошол Өзбекстан тегерегинде. Жоголгон ысымдар Абдулла Кадыри, Файзулла Ходжаев, Чулпан, Кудайберген Диванов, Усман Насыр, Абдурауф Фитрат, ушуларды ошол эстеш керек да азыр. Ошентип кырышат булар, бул кишилерди. Ошол эле кездерде баягы Түркистан республикасы курулуп, аны Сталин түзүүгө Советтер Союзуна кошулабыз дегенде Алматынын жанынан учагы түшүп, бүт ошол Түркистан республикасынын, Чыгыш Түркистан республикасынын башчылары жок болуп, өлүп. Анын алгачкы президенти Алихан Тура Советтер Союзунун тарабынан Өзбекстандык зынданга салынат дагы. Ошол зындандан ошо жаңы заманга чейин отурат да. Жаңы эле 91-жылда, 93 жылдары каза болот. Алихан Туранын китептери бар, жазылган. Ошол Өзбекстанда өмүр бою түрмөдө ошондо отуруп келет да. Биринчи Чыгыш уйгур Түркистан республикасын баягы уйгурлар, казактар, дунгандар түзгөн Кытайдын Кызыл суусундагы ошо республикасынын башчылары ошондо кырылат да. Кытайдагы Кызыл суу жана Кашгар, Үч Турфан жана негизи аймак Шинжан деп аталган аймак кайра Кытайга тапшырылат Сталин тарабынан. Эмесе чоң эле мамлекет болмок да Чыгыш Түркистан. Улуу ата мекендик согуш башталат. Улуу ата мекен согуштан Өзбекстандан фронтко 2 миллион адам барат. Бизден ушундай 400 миңге жакын биз анан барат, жарымынан көбү жок болот да ошол согушта. Кайра ошо 100 миң деген 179 миң киши жок болот Кыргызстан тараптан. Өзбекстанда болсо 538 миңден ашык каза болуп, 158 миңден ашык адам кабарсыз жоголот да. Анан азыр ошо Буряттай, Алтайлыктардай болуп эле. 301 Өзбекстандык Советтер Союзунун баатыры болгон, 73 даражадагы даңк орденин алган, 151 завод жана 1,5 миллион адам, анын ичинде 250 миң бала эвакуацияланган
Өзбекстанга ошол Орусиядан 300гө жакын ишкана аскердик продукция чыгарган. Ошондой сандарда элестеткиле, ошондой 2 миллион Өзбекстандан кишини алышат фронтко, 1,5 миллиондон ашыгы өлөт. Ошондой нерсе болот да. 151 завод эвакуацияланган, Кыргызстанга да эвакуацияланган заводдор. Шараф Рашидов доору келет ошо согуш бүткөндөн кийин 1959-1983 жылы Өзбекстандын алтын кылымы башталат. Шараф Рашидов ошол Компартиянын Өзбекстан биринчи катчысы болгон, жазуучусу жана социалисттик эмгектин баатыры болгон. Ташкент авиациялык заводу 60 чоң учак чыгарган да. Мисалы үчүн Татсельмаш жылына 10 миңден ашык пахта комбайн чыгарган. Мурунтау кенинде жылына 100 тонна алтын өндүрүлгөн. 1966 жылы жер титирөөдөн кийин Ташкент калыбына келтирген. Жаман жер титирөө болгон, Ташкент талкалаган. 1977 жылы Ташкент метросу ачылган. Орто Азияда биринчи метро деп эсептелинет да. Ошондой нерселер болгон. Ошондой 100 тонна алтын жылына элестеткиле канча алтын чыгарылган да ошол Өзбекстанда. Бүт сайттар союзунун анан сырткы соодасына колдонулган. Илим жана маданият Өзбек сайт энциклопедиясы, археология институту, тарыхый фильмдер, Самарканд жана Аль-Бухари мааракелери өткөрүлгөн. Ошол Шараф Рашидов алтын доору деп аталат. Дал ошол жылдары бүт Сырдарияны, Амударянын, Сырдарянын суулары жетпей арал кургап баштайт да. Пахта иши деген да башталат. Ошол пахтагыны суатка кетчү да, ошол аралга кетчү суунун баары пахтага жумшалып, анан пестициддерди жууп чыгып, кайра агып барып туруп, ошол аралды кургатып салган, толугу менен уулантып салган. 1983-1990 жылдары 1983 жылы Гдылян менен Ивановдун комиссиясы пахта тармагындагы коррупцияны иликтей баштаган. Москвадан чиновниктер камалып, жергиликтүү аппарат алсыратылган деп багаланган. Кесепеттери Навруздун жоюлушу, динге кысым, мечиттердин бузулушу болгон, мечиттер талкалашкан. 1989 жылы Фергана окуясы болгон. Өзбектер менен Месхеттин түрктөрдүн ортосунда кагылыш Ферганада, ушу биздин чек арада. Ошол 89 жылы, 90 жылы расмий маалымат боюнча 596 миң жумушсуз болуп кетет адамдар. Улуттук кыймылдар башталат, бирлик жана эрк деген ушундай кыймылдар уюшулат да. Ошондой жумушсуздук болуп 90 жылдар башталат. Анын акырында көз карансыздык жарыяланат 1991 жылы. 1991 жылы 31 августунда Өзбекстан Республикасынын көз карансыздыгы жарыяланат. 1991 жылы 29 декабрда референдум өтүп 98,2% менен добуш макул болот эл. Алгачкы символдар туусу 91 жылы, 92 жылы герб, конституциясы 92 жылы. Ислам Каримов биринчи президент болуп шайланган. 1992 жылы 4 январда кызматка киришкен. 1992 жылы 2 мартта Өзбекстанды Бириккен Улуттар уюму кабыл алат. Ошондой сандар анан эгемендик күнү 1 сентябрга көчкөн. Анткени Кыргызстан менен бирге болуп калгандан кийин алар кичине жылдырышат ушул бир күнгө кийинчерээк кылып туруп. Ислам Каримов тушундагы Өзбекстан өнүгүп баштайт. Ички саясатта туруктуулук сактоо жана ислам экстремизми менен күрөш башталат. Ошол кезде Жуман Амангани, Тахир Юлдаш, Өзбекстан ислам кыймылы деп туруп ушул Афганистандан барып оппозиция ферганалык кол салган аракет кылат Өзбекстанга. Ошол өтүп баратканда Баткен аркылуу өтүп бизге да кол салат. Ошондо бизде Баткендик окуялар болот. 1999 жылы Ташкенттеги жарылуулар болот жана 2005 жылы Анжан окуялар чоң из калтырат. Анжан окуялардагы аяктан баш ийбей жергиликтүү калк өзүнүн талаптарын койгондуктан ал кандуу түрдө басылат. 2005 жылы тышкы саясат өзгөрүп, Россия менен союздук мамилелер бекемдетилген. Мунун баарын айтып жатышат. Ошол авлот, ошол эле мисалы үчүн Тажикстан менен тирешүү, Афганистандагы генералдустум, Тажикстандагы 201 ошол дивизия Орусияныкы. Ушунун баары байланышы бар да. Ошол жерден дестабилизация аракеттери болот. АКШнын атайын күчтөрү, ошол Орусиянын атайын күчтөрү, башка дагы үчүнчү күчтөр ушуну катышып, ошол регионду дестабилизация кылып, согушка айлантып, ушундуп канды жалатып, ушул жерден ушундай согуштун аркасы менен бизнес жасаганга аракет кылышат. Болбой калат.
Каримовдун ошо кудурети деп ойлойм аябай. Жогорку окуу жайларда ушул тестирлөө тутуму 1992 жылы киргизилген, КМШдагы алгачкылардан бири болгон. Темир жолдор Анрен Пап, Ташгузар, Байсун, Кумкурган, Афрасиап деген тез жүрүүчү поезддер иштей баштайт. Афрасиап поездге мисалы самолетко билет алгандай эле билет аласың да, азыр Ташкентте ошондой болгон. 2016-жылы 2-сентябрда Ислам Каримов көз жумуп Самаркандта коюлган. Анын дагы ошол коюлган жерине барып Куран окутуп келгенбиз. Келинчегим экөөбүз. Реформалар доору башталат. Шавкат Мирзиёев президент болот да. Дал ошол президент болоору менен эле 2016-жылдан баштап мен Өзбекстан ачылат. Кыргызстандыктар үчүн жүрүү уруксат берилет. Алгачкылардан болуп туруп тез эле барып келгенбиз да, ошо аял менен. Шаарларды кыдырып келгенбиз. Хивага жада элекпиз, калган шаарлардын баарын кыдырып келгенбиз ушу күндөрү. Декабрда президент болуп шайланган. 19-жылы визаларды жоюлуп, чыгуу визалары жоюлуп, чет өлкөгө эркин чыгуу жеңилдетилген. 2018-жылы пахта жыйноодо мажбурлоо эмгегинен баш тартуу башталган. Президенттик виртуалдык кабылдамасы биринчи жылы 1,3 миллион кайрылууну алган. Экономиканы мындай бош кое берген да. Анан албетте көзөмөлдөрдүн кичине жумушартылган. Жана бийликтин ребрендинги жүргүзүлгөн. 23-жылы конституциялык реформа өтүп, Өзбекстан динден ажыратылган толугу менен. Динден ажыратылган мамлекет катары бекитилет. Ошентип светтик мамлекет башталат. Албетте ошол шахмат олимпиадасынын чемпиондору чыгат 2022-жылы. 23-жыл конституциялык реформа бүткөндөн кийин ошол модернизацияланган жаңы ушундай Өзбекстан катары таанылып калат да. Маданият институту, ислам цивилизациянын борбору, Ташкент шаарынын музейи, жаңы эстеликтер, жаңы тарыхый мураска кайрылуу ушул нерселер баары ачылат Өзбекстанда. Ошентип Өзбекстан реформа дооруна келип, азыр ушул кошунабыз, анан дагы биз менен чек ара маселелерин чечишкенге жетишкен. Ошол чек ара маселелерин чечишкенде биздин жерлерибиздин көлөмү өстү. Заманбап Өзбекстан азыр кандай жыйынтык, кандай келечек, халк, экономика, туризм, эгерде жаштардын саясатын карасак, азыр калкы 36 миллионго барды. Ошол 353 миллион Silk Road борбору курулду. 25-жылы U-17 шахмат ийгиликтери не жетишти Өзбекстан. Анан албетте пахта, алтын, жаратылыш газы, туризм экономикасы маанилүү багыттар болуп саналат азыр. Самарканд, Бухара, Хива жибек жолу бренди туризмди күчөтүүдө. Туризм күчөп атат аябай. Ошол анан жеке авиакомпаниялар пайда болуп атат. Kannot, Shark, Silk Avia, Air Samarkand деген, Centrum Air деген. Жаштар спорту, шахмат, футбол, дзюдо боюнча эл аралык ийгиликтер болуп жатат. Анан Өзбекстан жашыл болуп атат да. Өзбекстан жашыл технологияларды колдонуп, күн батареяларды, инверторлорду колдонуп атат. Маселелер толтура Өзбекстан биздикиндей эле. Бирок албетте өнүгүүгө жол алынган да. Жана ушуну меймандостукка жол алынган. Анан азырынча бүт нерселер туура жасалып жатат деп эсептейм. Өзбекстанда дагы биздин мамлекет, эки мамлекеттин ортосундагы карым-катыштарда да. Ушинтип тарых бүтөт бүгүнкү заман менен. Сиздерге кандай ойдосуздар? Комментарийлерде жазгыла. Эмнени байкадыңыздар? Эмнеге өзгөчө маани бериңиздер? Ушундай көрдүңөр, кандуу жол өттү биздин ата-бабаларыбыз. Ушу Өзбекстанда кандуу тарых болду. Тынбай кан төгүлүп атты. Акыркы ушул 70 жыл эле кан төгүлгөн жок. Кичине ар кандай жаман нерселер болуп атты, бирок алар жол берилген эмес. Ислам Каримов мисалы үчүн ушул 91-жылы, 90-жылы, андан кийин 2010-жылы ушундай чоң согуш болуп кеткенге жол берген жок. Кыргызстан менен Өзбекстандын элин кайчылаштырганга дагы аракеттер болду. Ага жол берген жок. Ошон үчүн бул нерсе өтө баалуу деп эсептесем болот да. Анткени эл арасында, эл ичинде баягы жергиликтүү кагылыштар жаман болгон. Бирок мамлекеттер ортосунда тынчтык сакталган да, ошол эң маанилүү. Бир кездерде танкалар болуп, Унгар тоого десант ыргытылып, ушундай нерселер болгон. Азыр болсо ал маселе чечилди. Албетте келечекте дагы тынчтык болсо экен деген ойдомун. Ал эми көп азыркы биз тараптан, алар тараптан жасалып жаткан иштердин натыйжасында ушул нерсе камсыздалат да.
Туугандар, комментарийлер жазгыла. Сиздер менен Искендер Шаршеев болду. Саясаттануучу, экономист жана бизнес планды жазуу боюнча адис бизнес пландар жазабыз, техникалык, экономикалык негиздемелер жазабыз. Видеонун сүрөттөмөсүнө биздин WhatsApp'ыбыз жазылган. Кайрылгыла, мыкты документтер жасап беребиз. Ошо инвесторлорго бериш үчүн же болбосо эл аралык уюмдарга, банктарга, ушундай фонд, өнүктүрүү фонддорго бериш үчүн, акча алыш үчүн, жаңы долбоорлорду, завод, фабрикаларды куруш үчүн ошо бизнес пландар, техникалык, экономикалык негиздемелер керек. Бизге кайрылгыла, эң сонун кылып майын чыгарып жасап беребиз. Анда эмесе, комментарий жазгыла, эмки видеолордон көрүшкөнчө.